بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Urmatı cemaat, bugünkü cuma hutbası egemendүүлük, өлkөбүздүн egemendigi жөнүндө, эркин өлкө болгондугубуз жөнүндө, ар бир мусулман момундун патриоттук сезимде жашоосу жөнүндө жана мекенди сүйүү ыймандан экени жөнүндө хутба болмокчу. Пайгамбарлардын эң акыркысы, Аллах Таалага эң сүйүктүү эки ааламдын, дүнүйөнүн да ахиретин да мээрими катары жөнөтүлгөн улуу зат инсан Пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам Маккадан Мадинага көчүп чыгып атканда, Меккедеги Курайш уруусу өзүнүн тууганы, Курайш мушрик кафирлери пайгамбарыбыздын жасаган дааватына, кылып аткан дааватына бут тосуп тоскоолдук кылып Мадинага чыгарып аткан учурда мындай деди: пайгамбар Мекке шаарынан чыгып, Мекке көрүнбөй кала турган жерге келгенде бир дөңгө чыгып туруп: "Ма атьябики мин балад", не бир укмуш, кооз, таттуу шаарсың. "Ва ахаббаки илайя", мага ушунчалык сүйүктүү шаарсың. "Валаула анна қауми ахраджуни минки ма саканту гайрак", эгерде сенин койнуңда жашап жаткан коом, эл, журт мени куугунтуктап бул жерден кууп чыгарбаганда, мен сенден башка шаарды төнөк кылып мекендеп жашамак эмесмин. Сенин коомуң, сенин кучагыңда жашап жаткан коом мени батырбай чыгарып жаткандыгы үчүн чыгып атам. Бирок мен сени таштап кетчүлөрдөн эмесмин. Анткени киндик кан тамган жерим ушул жерде. Балалык кезим, тестиер учурум, жигиттик жана кишилик кезим дагы ушул жерде өткөн. Ушул жерде үйлөндүм. Ушул жерде мен кыздуу болдум. Не деген бактка жетиштим деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам көзүнө жаш алып, анан Макка шаары менен коштошуп Мадинаны көздөй чыгып кетти. Бирок жолдо бара жатса деле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам токтой калып, аркасын көпкө чейин тиктеп турду. Тиктегени менен баары бир Мекке шаары көрүнбөйт эле. Көрүнбөсө деле баары бир киндик кан тамган жер, мекен, түнөгү ар кандай адам үчүн кымбат да. Кайра токтоп аркасын карайт. Кайра токтоп аркасын карайт. Анткени ал жерде төрөлгөн. Жашаган бир бөлмөдөн экинчи бөлмөгө кирип жашаганда, аркы эле бөлмө жакшы эле, муну ол жеринде мындай бар эле, тиги жеринде тигиндей бар эле деп анча-мынча наалып калабыз. Өзүбүздүн үйүбүздүн бир бөлмөсүнөн экинчи бөлмөсүнө кирип жашаганда. Анткени көнүп калганбыз ошол бөлмөгө. Төрөлүп, жашап, тирилик кылып келе жаткан өлкөнү таштоо ар бир адам үчүн оор. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам качан гана Жухфага келгенде Аллах Таала мындай аят түшүрдү. Астагфируллах. "Иннеллезî фарада алейкел Кур'ан
لرادك إلى معاد صدق الله العظيم. Ey Muhammed, kayğırba. Köp kılçaqtap arqаңды қарай бербе. Çıktın bu, emi Madinаны көздөй бет ала бер. Саңа Kur'an'ды түшіріп беріп атқан мына мен өзім, киндиккан тамған жеріңе қайра қайтарамын. Ушул өлкө, ушул шаар қайра сеники болот, сенин урпагыңкы болот, сенин коомуң үммөтүңдүкү болот деди. Сен куулуп чыкканың менен кыяматка чейин ушул шаар сенин жана сенин үммөтүңкү болот деп Аллах угата берди. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккени таштап чыгып кетти Мадинага. Bizde egemendүүлүк dese майрам деп эсептейбиз. Egemen деген ал bir imam же bir molda egemendүүлүк жөнүндө сөз сүйлөсө, бул саясатчылардын сөзүн сүйлөп атат го деген намаз окугандарда болуп калышы мүмкүн. Egemendүүлүк ал өлкөбүздөгү мечиттерде эң эркин жай баракат намаз окуганыбызга биринчи себеп болгон эң мыкты Кудайдын берген байлыгы бизге ушул. Өлкөбүздүн эгемендүүлүгү менен, эгемендүүлүгүнүн аркасынан Кыргызстанда козу карындай жайкалган мечиттер салынды. Мынантип микрофон менен мечиттин ичине да сыртыны да кыйкырып сөз жеткирип атабыз. Бул ушу өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн шарапаты ушул. İmam Ahmed ibn Hanbal men bir günde taң zardan te kuftan okulup töşөгүмө gelip жатканга чейин bir günde Allah Taalaga kolumdu kötörüp 100 жолу суранып дуа кыламын. 99'un Allah'ım өлkömdü tınç koy. Allah'ım өлkömdü örkündet. Allah'ım bizdin yüreğimizge өлkөнүн махабатын сал. Bizge ушул өлкөнүн экономикасын, dini жагын, саясий жагын өркүндөтүүчү кыл жана биздин президенттерибизден ошондой урпакты чыгар деп 99'un өлкөмдүн өнүгүп өсүүсү үчүн Allah Taala'dan дуа кылсам, эң аягында бирөөсүн гана Аллахым мага дагы үй бөлөмө тынчтык бер дейм. Эмнеге мен өзүм үчүн бир эле жолу, анткени өлкөнүн бүтүндүгү, өлкөнүн тынчтыгы ал менин үйүмдүн тынчтыгы дейт. Өлкөнүн эгемендүүлүгү ал биздин үйүбүздүн эгемендүүлүгү. Өлкөнүн эгемендүүлүгү, азаттыгы ал мечиттерде мындай азандын бийик чыгышы. Patriotluk sezim. Patriotluk sezim dese biröler 5. Mart'ta kalpak giyip 6. Mart'ta anı monçuğa giyip barğandı düşünüşöt. Patriotluk sezim dese bir günü al töşüne je arkasına Kırgızstan degen жазуусу var. Je Kırgızstandын кичинекей желеги var, futbolka менен көйнөтү giyip çıkıp giyin anı pol жуа турган тряпка кылганды түшүнөт. Patriotluk sezim деген ал өлкөсү үчүн таң зардан күйгүм киргенге чейин эмгектенип жасап жаткан ишинин жыйынтыгын өкмөткө билдириш үчүн өз эрки боюн, өз эрки менен деле соцфондко налогун, салыгын төлөгөн бул патриоттук сезим уурдатпай эч кимге, салыкчыларга. Patriotluk sezim al maşinanın güzgüsüne, aynegine Kırgızstan dep жазып alıp желегин жармаштырып koyup anan çaynamı жаткан сагызын жол чыракка барып токтогондо четке түкүрүп koyup жеп аткан бал муздагынын кагазын, чегип аткан тамекисин жолго таштап koyup кетүү эмес. Patriotluk sezim özüz yaşap жаткан өлкөнүн аңгек, дөңгөк жолдорун телефонго чагылдырып, тартып, интернет баракчасына жарыялоо эмес. Patriotluk sezim деген азыр биздин Кыргызстандагы
Мындан 10-15 жыл мурда эсептегенде күнүнө Бишкектин эле өзүндө кеч курун 72 чоң кафе ресторанда той болчу экен. 15 жыл мурда. Азыр не деген чоң ресторандар курулду. Ошол ресторандарды кургандар биригип туруп жакшы иш жасаса, азыр Токио бизге суктанып калмак. Бишкек ушундайбы деп. Бардыгы биригип иш кылса, анда Бишкек башкача болмок. Кыргызстан. Патриоттук сезим деген ал мекенди сагынуу. Караң. Муса пайгамбар жөнүндө Аллах Таала эмне деп атат? Астагфирулла билlah. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi. Musa пайгамбар сапар тартып Мадияндан чыгып бир жерге келгенде суу алып аткан мал жандыктарын сугарып аткан коомдун эң аркасында эки бир тууган эже сиңди кыз турду. Суу алып берүүчүлөр алып берип кетип калгандан кийин бул эки кыздын суу алып берүүчүсү жок болуп туруп калышты. Анткени алардан мурдагы суу алгандар ошол жердин төбөлдөрү эле чоң кара ташты кудуктун үстүнө жаап коюп кетип калышты ошол эки кызды кордош үчүн. Муса пайгамбар акырын келип бир колу менен эле кара ташты бир уруп жылдырып койду. Силерге суу алып берейинби деди, тиктебей туруп. Аларга тиктеген жок. Арканын таштап, чакасы менен суу алып, алардын чакасын толтуруп жөнөттү. Отуруп калды дагы ташка жөлөнүп. Эки кыз атасына барды. Атасы ким? Шуайб деген пайгамбар эле. Шуайб алейхиссаламдын эки кызы эле бул. Кантип бүгүн мелт калт кылып чаканга суу толтуруп эрте келдиңер деп Шуайб пайгамбар сураса, билбейм, бир жолоочу бизге жардам берди. Укмуш күчтүү экен. Чакыргыла деди. Өкөө барып, атабыз сизди чакырып атат дегенде Муса пайгамбар ордунан туруп, эки кыздын алдына чыгып жөнөдү. Аркасынан баскан жок. Эки кыз колуна майда таш алып алды. Оңго бурула турган болсо Муса пайгамбардын оң жагына таш ыргытып койсо, оңго бурулат экенмин деди. Солго бурула турган болсо сол жагына таш ыргытты, солго бурулду. Эгерде биз кимдир бирөөгө суу алып берип кое турган болсок, дароо эле кол алышып, танышып, атаң барбы, апаң барбы деп кирмекпиз. Аркада эмне басасың? Колду таш баспайлыбы жетелешип демекпиз. Кудай сактасын. Барып, Шуайб пайгамбардын алдына кирип отургандан кийин мен сени бир кызматка сунуштайм. Менин алдымда кызмат кыласыңбы? 8 жыл деди. Кызмат кылам деди. 2 жыл толукта 10 жыл кылып койсоң, анын да акысын берем деди. Ошентип Шуайб пайгамбардын колунда 8 жыл толуктурду. Бир кызына үйлөндү. Карагыла. Аллах айтат: "Фаламма qada Musa al-ajal." Шуайб пайгамбар менен түзгөн келишимди бүтөрү менен ошол жерде сара би ахли, ал өз никесиндеги аялын алып жетелеп кайра мекенине жөнөдү деп атат. Кайрагыла. Мекен Муса пайгамбар үчүн кымбат эле. Ошол жерде үйлөндүм. Ошол жерге көнүп калдым 8-10 жылдан бери. Күчкө болуп кала берейин деген жери жок. Киндик кан тамган жерине барып мен дагы эмгегимди жасайын деди. Москвага, Казакстанга, дүйнөнүн бүт булуң бурчуна кеткен кыргыз ошол жерде кадимкидей атуулдугун алып Кыргызстанды жек көрүп калып калгандары бар. Бул биздин өлкө, бул биздин Кыргызстан. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekken жөнүндө дайым жакшы сөз уккусу келген инсан. Пайгамбарыбыз Мадина Мунавварага барып жашап, Меккен тутуп жашап калды. Асыл деген Меккеден бир киши барды, жаш жигит. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Я Асыл, кайфа ахидта Мекке?" Мекке кандай абалда сүрөттөчү деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Меккени сагынып атат. Меккеден келген адамдар менен учурашып, Меккенин кабарларын сурай берчи эле жаңылык. Мекке кандай абалда бир жаңылыгын бир сыйра сыдырып өтчү деди. Асыл айтты: "Аллахтын аты менен ант ичип айтам.
Мен чыгып атканда Мекке куп-куу эле. Жашыл дарактар эне бак курап калган. Шамал чаңды гана уюлгутат. Суусу жок, тамчы жок таптакыр. Таштары күнгө чагылышып, жап-жалтыраак ысыктан улам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүйлөп аткан Асылдын жанына келип, "Хасбук я Асил, ла тухсинна." Жетишет Асыл, жетишет. Ушунчалык жетишет мага. "Ла тухсинна" дагы уланты берип, "Мен жүрөгүм канатпа, ал менин мекеним" деди, карагыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мекенди сүйүү имандан деген сөзү бекеринен эмес. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага барган учурда кыбласы Куддус, Палестина, Куддус шариф эле. Намазын окуп бүтүп, намазда салам берип, дароо же оңунан, же солунан акырын бекинип, эч кимге билгизбей, аркасын көпкө чейин карап туруп, анан кайра Куддусту карап отуруп калчу эле. Бул дегени киндик кан тамган жери Каабага болгон сагынычы дагы деле бөскөр эле келе. Ошон үчүн Аллах Таала астагфирулла, "Кад нара тaqallubu wajhika fis-sama' فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام صدق الله العظيم." Muhammed mezgil menen оңуңдан солуңдан аркаңды Каабаны карап умтула бересиң. Сагындың, куса болдуң. Куд ошол сен киндик кан тамган жериң таштап келип куса болуп аткан мекениңди болду бүттү, мен сага кыбла кылып бердим деп Аллах Таала буруп койду, карагыла. Не деген ыйык мекен, не деген ыйык жер. Туылган жердин топурагы алтын деп бекеринен айтылган эмес. Шаркырап аккан дарыяларыбыз бар деп сүйүнөбүз. Бирок ошол сууга түкүрүп, ошол сууну булгап өтөбүз. Кичине эле башка жака чыксак, жок, болбойт экен. Баары бир өзүңдүн тамагыңа жетпейт экен. Өзүңдүн жашаган жериң жакшы экен деп айтабыз. Бирок эч качан сөздөн жумушка, ишке өтө албайбыз, тазалабайбыз. Таштандыбызды каалаган жерге таштайбыз. Ал менин өлкөм, ал менин жерим, ал менин үйүм, бул менин бетим, бул менин жүзүм. Çölde yaşayan bir Arabiden, çölde yaşayan bir çölçüden Valid ibn Abdülmalik soradı. Keyfe tasna'un fil badiye İza isteddel qayad hine yetena'al kulli şey zillu. Bul meyi kaynatkan attap, tuğsıqtap bu çölde kantip yaşaysın. Жада калса чоң дубалдын дагы көлөкөсү пайда бербей кала турган учур экен. Кантип жашайсың? Деди. Берген жоогун карагыла. Yemşi ahaduna milan fayarfud arqan thumma yunsib 'asa ve yalqa 'alayhi kisa ve yajlis fi fihi yaktalu ar-rih feka'annahu fi iwan Kisra. Qanday жашайт Tirikçiligibizde ötkörөбүz. Adal emgek, beşine terim menen adal tamak tavuş üçün kadimkidey çıgam çölgö. Başımdan peşenemden ıldığı gözde yakkan ter gözümü girip biraz kıçışıp açışkanda toktop tayanıp bara jatkan tayağımdı kumga sayıp durup anca ısıktan saktasın degen üstündeki bolor bolbos matanı materialdı. Oşol жерге таштап коюп, ошонун болсо дагы көлөкөсүнө көлөкөлөп отурам. Кодум эле мен Ирандын падышасы алтын тактысында отургандай отурам, керек болсо сен эмне деп атасың дейт. Карагыла. Арызданган жок. Карасаң эми ошо бизди дагы бир эстеген адам бар бекен деп бизге ошоп наалыган жок. Ал өзүнүн жашоосу менен сыймыктанып атат. Бизде үстүбүздө үйүбүз, астыбызда унаабыз бар, шаркырап аккан суубуз бар. Subhanallah. Ne degen өлкө, ne degen жер берген бизге Аллах Таала. Шүгүрдеш керек. Subhanallah. Канаттуу жибектен уя жасап берип койсоңуз дагы өзүнүн
eski kanatları kalıp kalgan, özü östürüp, çoğaytıp, temir kanat kılıp uçurup jibergen balapanın kıktarı kalgan uyasına bari bir gün kaytıp gelet eken. Mingdegen çakırımdarga barıp jemin jep kursagın toygozgon balık özünün үйürüne kaytıp koşulat eken. 60 gradus soğuk, 60 gradus ısıkta jaşagandar dele, bul menin mekenim da dep jaşayt eken. Özüzdeli görüp atpayız kebirkilerin. Göçkü tüşüp үйün basıp kalsa dağı koşunasının. Bul жерде мен атам туылған да деп көчпөй отурушат. Мекен ушундай ысык, жылуу, сүйүктүү экен. Мекенге 3 гана нерсе аябай умтулуп турат экен. Биринчиси ал-ибл, төө. Tahinn ila awtanihi wa in kana ahidaha biha ba'idan. Tönü tuulgan, ottogон, жашаган жеринен миңдеген километр алыска алып барып койсо дагы оттоп атып, ошол жагын карай берип баары бир күн келет. Төө ушунчалык мекенчил. Экинчиси ват-тайр ила вакри wa in kana mawdi'uhu majdaban. Çavlekey деген канаттуу, çavlekey деген канаттуу. Не бир укмуш мыкты канаттуу. Австралияга учуп кетет. Суық түшкөн учурда кетти мынеке. Жаз алды менен күн ысыганда бул жака келген куш болуп келет. Былтыркы сиздин үйүңүздүн шыбына уя салган чавлекей кийинки жылы адашпастан ошол жерге келет. Анткени сиздин жасаган мамилеңиз менен сиздин жашаган үйүңүз жагып калган үчүн түнөк тутуп келет ошол жерге. Үчүнчүсү вал инсан ила ватани wa in kana ghayruhu akthar naf'an. Başka жерде мол пайда болса дагы инсан, акыл бар инсан өзүнүн киндик кантамга жерин эч качан унутпайт. Бизде мекенге кызмат кылуу, мекенди сүйүү десе бир-эки ооз сөз менен түгөнүп калышыбыз мүмкүн. А бирок чында эгерде динге келе турган болсок, анда сөз түрдө буларга жооп ала алабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Айша небизди жакшы көрчү. Кайнатасы Хазрат Абу Бакырды жакшы көрчү. Юхиббу Усама ибн Зайдти жакшы көрчү, кызматкеринин баласы. Ва юхиббу сибатайхи Хасан Хусейн деген неберелерин жакшы көрчү. Ва юхиббул халва вал асал. Жемектерден таттууну, шириндикти вал асал, балды жакшы көрчү. Ва юхиббу жабал Ухуд, жаратылыштан тоону жакшы көрсө. Ва юхиббу ватана, киндик кантамган жери мекенин жакшы көрчү. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам сүннөтү бул мекенди жакшы көрүп, ызаттап, кадырлап, баркына жетүү. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга алгачкы жолу вахий түшкөндө Хадижене өзүнүн тайекеси Варакага келди. Ал эмне деди? Эң жакшы нерсе, кайгырба Мухаммад, эң жакшы нерсе, мындан коркпо. Ал Намус, ал Жибрил деген, ал Жибрил периште, сен пайгамбарсың деп куттуктап, анан мынтты. Кайгылуу бир сөзүн пешенесин кармап туруп, бирок Мухаммад сен Меккеде көп жашай албайсың. Сени коомуң кууп чыгат бул жерден. Аттең сени коомуң кууп чыгып аткан учурда мен тирүү боло турган болсом, анда арарчылап баары бир жардам бергенге аракет кылмакмын. Пайгамбар ошондо эмне деди? Аба мухриджиyyahum, кантип элим, журтум, мени, коомум киндик кантамган жеринен кууп чыгабы деп пайгамбар чочуп кетти. Биз кошоп, анчамчалар кошоп сүйүнгөн жак. Чыгарса чыгара берсин, кетип калам, суусу жок жерде бул жерде деп. Биздегилер ушундай да. Биздегилер ушундай. Болбой атат азырда эле, айлык жок, маяна жок, иш болбой атат. Эрте менен чыгасың, эптеп келесиң, курсаң, кара курсаңды тойгозуп атканыңа шүгүр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам араңардан кимдир бирөө ден соолугу чың, бир күнгө жете турган тамагы бар болуп, алтсаны аман болуп, аймагы тынч таң аттырса, демек ал дүнүйөнү жүгөндөп алып тур, Кудайга шүгүрлүк кыла берсин деп атат. Субханалла. Субханалла. Не деген мыкты өлкөдө жашап атабыз. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ида кадима мин сафар, Мадинадан сыртка сапарга чыгып кайра Мадинага кайтканда,
fe absara darajatil Medine, Madinanın döngsölörün görörü menen awda'na qata kadimkidey tösün çapqılap şaşıp kalsa ele. Mına menin mekenim, mına menin şarım dep. Subhanallah. Bizçi daha geldik bu Kırgızstan'a. Sırtele jakşı eken. Kırgızstan'a gelsen jol taraktayt, ayıl koşup kılat, kapkaran karasan dep kirip kirelek özüzün өлkөбүздү жамандап киребиz. Al menin kindik kan tamgan jerim, al menin atamdın, çoğ atamdın, babamdın, bubamdın teri tөгülgөн jer. Tuğulgan жердин toprak altın dep. İlgeri babalarımız kız uzatkanda jakın jerge bergen hareket kılışçı eken. Jakın jerge bergen hareket kılışçı eken. Tarıkçılar oturat boluş kerek uşul bilişet. Egerde bir günçülük je bir haftalık jolgo kızın uzatıp kalsa, sözsüz türde özü jaşagan üydün burçundagı topraktı bir tüyünge tüyüp ana sebine koşup berçiken. Kagılayın kızım. Emne var emne jok. Orup sırkap ısıtmalap jatıp kalsan toprağını jıttap jazdanıp jat deydi eken. Al iki manide biri menin közüm ötüp baralbay kalsam, apağının gözü ötüp baralbay kalsa, sen kaytış bolgondan urpağın aytıp koy, bizdin koşkon toprak uşul bolsun dese. İkincisi, bizdi sagınganыңda topraktı jıttap koya ver, sagınıçın tarkayt deçüken. Ne degen? Mekende suygen babalarımız ötüken. Biz bugün mekende toprak demez, jerdin jarımın satı birgen. Biz oşol. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekul, Peygamberimiz aytçele, dua kılganda aytat ele. Subhanallah, Peygamber dua kılganda aytat ele. Biz de oşenişimiz gerek. Peygamber Bismillah turbatu ardina ve riqatu ba'dina yeşfe sekimuna biizni Rabbina. Bukhari İmam Müslim'de de var şu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bismillah Allah'ın atı menen turbatu ardina muno jerimizdin berekeli toprağı dep çımçıp alakanına salıp durup variqatu ba'dina kebirimizin şilekeyimiz kebirine darı olup ketsin dep şilekeyin alakanında toprağa basıp durup Allah orubuzga öz fazili menen öz kudret jarda menen şifa bersin dep kimdin kayır orup gelse topraktan alıp şilekeyin basıp durup oşol jerine basıp koyçu zamattayıkçu. Antkeni biz jerden jaralganmız. Özümüzdün jaralgan jerimizde, mekenimizde yaşap atabız. Subhanallah. Başı oru, içi oru, kusup oruy turgan bolsa, bezgek bolup, je ısıtmalap oruy turgan bolsa, babalarımız kadimgidey toprak jıttatçı eken. Oşon üçün kebir adamlar aytat. Men bir şaharga bir өлkөгө barsam ele, hiç tamağı jakpayt. Tamak jesem ele içim toktabay öte beret deydi. Oşenti otursak bir aksakal aytты. Oy goku, jaşsыңar da ballar, jaşsыңar da. Kaysı өлkөгө barsan, tüşüşüң menen tamaktanbay turup, oşol өлkөнün öndürüp çıgargan ayranını içip koy dedi. Subhanallah. Oşol өлkөнün öndürüp çıgargan ayranını iç, je taza жердин toparağынан kiçinekey urtap, kiçinekey os deyip koy, için ötpeyt deyip atады. Subhanallah. Daro senin denen, daro senin organizmin oşol өлkөнün abasına gönsün adaptasiya bolup dep. Subhanallah. Ne bir okmuş, akılına saat sözdür. Bir ok, kebirkiler aytışı mümkün. Biz özümüzdün өлkөнü kadimkidey jakşı görüyoruz dep. Jakşı görü al söz menen emes. Jakşı görü al sözden işke ötүү menen. Karaң. Napoleon'du jakşı bilebиz. Rossiyani okupasiya kılıp bastırıp kirgen uçurda koluna orok çalgı karmap çöp orup tokoydun içinde жүрген bir oruska jolugu emne dediler. Jakыныraak şaharga kayсы jol menen ötöm. Meni taanayсыңбы, men Napoleonмун dedi. Çalgı karmagan er
Napoleon деген ким ал? Мен такыр билбейт экенмин деп кордоо менен жооп берди. Такыр мындай сөз укпаган Наполеон эмне деп атат жандагысына? Алып кел. Ким экенди танытып койгула деп Н деген темир, латын тамгасындагы Н деген темирди кызытып туруп сол алаканына басып койду. Мындан кийин менин ким экенимди алаканын тиктегенде эстеп жүрөрсүң десе, чалгысы менен сол билегин кесип таштап коюп, билегинен тамчылап аткан каны токтобой туруп, bir betbak bir baskınçının baş tamgası alakanımda жүргөндөн көрө kesip таштаганым артыгыраак эмеспи? Ушул en тамгасы бар алакан менен өлкөгө кызмат кылгандан көрө жөн эле алаканы жок эле билегим менен мен топурак сүрүп да кызмат кылам дейт. Кагылайындар. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ شِبْرًا بِشِبْرٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا ف۪ي جُحْرَ ضَبٍ لَدَخَلْتُمُهُ. Özüңөрдө İslam, iman деген мыкты диниңер, маданиятыңар турса дагы, өзгөлөрдүн маданияты менен маашырланып жашамайыңар бар. Алар баштарын түлкүнүн, суурдун, карышкырдын ийине салып жашаса, силердин башыңар батпаса деле салып атышпайбы? Bir салып көрө берейин деп башыңды үйүң болсо дагы сыртка чыгып түлкүнүн ийине башыңды салып жашайсың bir күн деп атат. Biz başka biröөнүн маданият менен жашап атабыз. Өзүбүздө калган мыкты маданият бар, ата энеден калган. Мекен бар кадимкидей бизде, Кыргызстан деген. Мекени жок, желеги жок, герби жок, гимини жок, канча өлкө жатат тиякта, унутулуп. Subhanallah. Hazrat Umar ibn Khattab radıyallahu teala anhu, "Laula hubbul vatan la kharaba beledus su." Eğer de insandın mekenge bolgon sүйүүsü jok ele bola turgan bolsa, al өлkө birin ekin adamlar muun ötüş menen jok bolup ketет деп атат. Эмнеге? Мекенин сүйө албаган кишиден мекенин сүйө албаган урпак туулат. Ал эч качан мекенине кызмат кылбайт. Ошон үчүн бихуббил awtan umiratil buldan, mekенди сүйүү менен kadimkidey өлkө kuralат, kadimkidey көркүнө чыгат. Кантип? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisini esinizdер sallam. Seb'un yecri lil abdi ecruhunne ve huve fi qabrihi ba'de mevtih. Peygamberimiz aytты. 7 iş var. İnsan ötüp ketkenden keyin dele jasagan 7 işinin soobu al tiri жүргөндөгүдөй soobu agıp tura berет мүрзөсүнө. Кайсыл? Men alleme ilmen, kim biröge talim berse, ev ecra nehran, je arık kazsa, ev hafara bi'ran, je kuduk kazıp adamlarga taza su berse, ev garase nehlen, je bir göçet tigip adamlar je mal, candık kölösün payda versin dese, ev bene mesciden, je meçit kursa, ev varrase mushafan, je biröge mushaf Kur'an, je kitap beleke berse, أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته же өзү өтүп кеткенден кийин дайым эстеп бата кылчу мыкты баланы тарбияласа. Үйрөнгөн илимибиз биздин өлкөбүздүн өнүгүшүнө гана кызмат кылса, ошондо биз мекенчил болуп эсептелебиз. Subhanallah. Жанагы Arabi'den Valid ibn Abdülmalik kantip yaşaysın? Kantip yaşaysın uşul çölde dese aytmadı mı? Kantip yaşaytılem. Adal tamak tavuş için kadimgide jortuluğa çıkam, аңчылыкка çıkam. Mangdayımdan ıldı yakkan teri közüme girip açtırganda esalayında oturup tayanıp para жатқан tayağımda tigirmen sayıp üstündeki materyalды ağa koyup koyum. Anın kölökösü kançalık болады эле. Oşanın kölökösünde oturup өзүмдү кудум эле Ирандын падышасы алтын тагында отургандай болуп коём го дейт. Берген жоона Valid ibn Abdülmalik таң калып, аны менен бир топ күн жашап калды. Бир күн ошол араби катуу ооруп төшөгүндө жатып калса, аны алып келишти, шаарга алып келишти. Valid ibn Abdülmalik жанагы арабини шаарга алып келип ооруп калды. Valid сурап атат. Эмнени каалайсың айтчы десе,
Mekenimdeki 40'tın jıtın dedi. Subhanallah. Mekenimdeki 40'tın jıtın dedi. Tezenen alıp kegile dedi. 40'tı tütötkönde al gere juttap ordunan obdulup durdu kadimkidey. Subhanallah. Kagılayın. Tuğulgan jerdin toprağı altın degen söz al bekerinen kalgan emez. Oşan üçün Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hubbul vatan minel iman, mekendi süyü al imandan degen. Ce olbasa leysen nas bi şeyin İbn Zübeyir leysen nas bi şeyin min aqsamihim iqtana minhum bi awtanihim, öz mekenine patriotluk sezim menen kızmat kıla albagan insan baylığı üstünün astına kuyulup mekenine batpay atsa dağı al mekençil dep eseptelbeyt, al mekenine kızmat kılmayınca. Cebal bosa inne li hazinatik haqqa lebeniha fele ardika hurmete vataniha. Töröp koygon ayal balasın taştap ketse, je törötten ötüp ketse ene baykuş balasın başka biri bağı alat. Ani emizet kökürögün salıp kadimkidey. Seni emizgen ayaldın sende kançalık hukuku var ekenin bilesin mi? Kuduşunday seni emizgen ayaldın hukuku sende kançalık çoğ bolgondoy sana kuçağın jayıp dın bolup jatıp bergen jerdin de sende hukuku var. Üstünde yaşap atasın egininde tigip üyüngdü salıp jaman nerseňdi de görsetip emi hukukun tölep koy, tazalap taza mıktı karmap yaşa, bul senin jerge bergen karazın uşul bolsun töle. Dağı bir jol kaytalayım. Patriotluk sezim al belgili datalarda kalpaktı giyip ertesi anı astına koyup oturup alıp emez. Mekendi süyü meyle jalan boş bol. Meyle kaysıl giyimli giysen dağı öz mekenin üçün bir taştı bolsa dağı paydası üçün ırgıt. Sadakallahul azim ve sadaka rasuluhul kerim. Amin. Allahümme inneke afuvun kerim. Allahümme inneke afuvun kerim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim ve bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu ekber. Esselamu aleyküm.